Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин айтуусунда соңку жылдары өлкөдө дары-дармекти колдонгондордун саны өсүүдө. Ал эми спорт менен машыккан жарандардын саны нормадан 2 эсеге аз. 2010-жылы өлкөгө 5 миллиард сомго дары-дармек алып келинсе, 5 жылдан кийин бул сумма 13 миллиард сомду түзгөн. Бул деген биздин коркунуч бар, элибиз азайып кетиш. Ошондуктан биз бул жерден чакырыкты айтып атканыбыз ойлонгун, өзүң жашооңду узарткын, үгүттөгүн, өзүң тууганыңды, өзүң кошунаңды үгүттөп, ошол эки бутуң менен чуркап, спорт менен машыгып, жакшы турмушуң оңдогун деген ойдобуз. Акцияга миңдей киши келди. Саат 11:00 катталгандар чуркоо үчүн даяр турушуп, белги берилери менен жөө-күлүктөр Марага жөнөштү. Келгендерге үлгү көрсөтүү иретинде Өнүгүүнүн лидери Бакыт Төрөбаев да 5 чакырымга чуркап финишке келди.